Assalamualaikum, урматтуу Ноқат Қажымет каналын каталышар. Бүгүн биз Ош областынын Ноқат районуна караштуу Белайыл өкмөтүнүн кеңеш өртү мектебинде жергиликтүү курултайга делегаттар шайлоо көрсөтүү болуп атат. Ошол жерден силерге маалымат алып беребиз. Азыр биз ичкериге кирип тартабыз. Ошол жерге келдик. 2022-жылдын 17-октябрь күнү келдик кеңеш өртү мектебиге. Ошол жерден силерге маалымат алып көрсөтөбүз. Жакканыңызга лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Ноқат Қажымет каналы дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Кеңеш өртү мектебиге кирип кеттик биз азыр. Ошол адамдар келип жатат мына. Билинсерин келип жатат адамдар. Азыр залга киребиз. Келип жатышат адамдар. Баары жакшы. Келдик. Ошол азыр келет эми. Байланышып отурабыз. Бул анабы Шанасы көчөсүнөн баштап, мына биринчи көчөгө чейин каралыкта жергиликтүү жамааттан курултайга мына айылдык өзүбүздүн айылдык аймактык курултайдын делегаттарын шайлашыбыз керек эле. Азыр эми мына жалпы отургандар жалпы аз болуп атабыз эми. Ошондой болсо дагы азыр 30 адамга жакындап каптык. Депутаттар баарыңыздар чыксаңыздар, бул иштердин баары биздин жергиликтүү кеңештин депутаттарына берилиптир. Ушу биз өткөрүп, делегаттарды шайлап, анан айылдык аймакта өткөрүп туруп, анан кийин ал жакка жогорку делеге бир депутатты көрсөтүп барып, наркы айылдан бирөө, бизден бирөө болуп, 2 делегат барыш керек экен. Ошону кечеги 15-ге десек, 15 күнү ушундай баары эле ишин талаадагы жумуштар калды дегенден бүгүнкү күнгө жылдырдык. Анда эмесем уруксат берсеңиздер баштай берейли, а? Баштай берейли. Деме, депутаттар, силерде чыгыңыздар, буяка төраганын иши бар экен. Бизге берди, өзүңөр өткөрүп, депутаттарды шайлап турган экен. Бас, депутаттарды таанышсаңыз. Чогушка катышып отургандар бизден биринчи ушул 30га жакын адам отурат. Ошондой болсо дагы башташка айла жок. Эми неме Айбек тартпай койсоң эми болот эле. Кандайдыр бир ушундай мамлекеттик бир иштерге мындай соос кайдыгер болуп атасыздар да, пенсияңызды көбөйтсүн дегенде жүгүрөбүз. Шайладыңыздар. Эми биздер өзүбүздүн функциябызды аткарып атабыз, аракетти кылып атабыз. Колубуздан эми бюджетти көтөрүп келбесе дагы мындай жагынан көтөрсөң болот экен деген өзүбүздүн кичине сунуш пикирлерди бизди берип атабыз, урматтуу немелер. Эми маалымат баштапкы аймактык деңгээлдеги курултайга жергиликтүү жамааттардан делегаттарды көрсөтүү бир маселе, бир эле маселебиз бар. Ушул маселебизди баштай берсек, анда ушул маселе каралсын деген жалпы катышып отурган элдер кол көтөрдү. Сайланган депутаттардын эң аксакал депутатыбыз Баймурзаев Жусупбай акамга сөз берсек. Катышуучулары, өзүңүздөргө белгилүү президенттин указы бар 25-ноябрда бүткүл элдик курултайдын өтүшү боюнча. Мына ушул курултайга биздин өкмөттөн дагы 2 адам барыш керек. Бел айылынан жана биздин айылдан бирден болуп. 10 миңден ашкан ар бир айыл өкмөттөн 2 депутат болот экен кыскасы. Биздин айыл өкмөт дагы ошол графага илешип 2 депутат барышка туура келип атат курултайга. Кыскасы биздин мынабы Узак Шанасы атындагы көчөдөн мынабы Аманбаев Таштемир атындагы көчөгө чейин 34 депутат делегат шайланыш керек. Көрсөтүп бересиздер баласы сиздер 34 адамды. Калган 16-сы Бойтала мектебинен болот. Кыскасы биздин айыл боюнча 50 адам эми болот ошону. Делегат болот. 50 адам ошол жогу жака бир адамды көрсөтөт. Курултайга депутат кылып, делегат кылып. Мына ошого бир чечкүндүү бир бар биздин маселени ошол жерде козгой турган билимдүү бир жакшынакай жетик адамдарды шайлашыбыз керек болуп атат. Биздин үнүбүздү ошол бийликке жеткизип, кээ бир чечилбеген маселелерди чечип, мына ушу сиздердин колуңуздарда кыскасы бардык эме. Мына ушу жакшынакай кылып, мына ушу биздин азыр отурган жалпы чогушун катышуучулар 34 делегатты шайлашыбыз керек.
Kalganın 16'sı olur da, 16'sı oytan adam olur da 7 olur. 7 deputat bir kademeni gösterler Cumhurbaşkanı kandidatta. Kıskası bana uşun endi, bu çağını kanday... Ilgari ata babadan kalgan devat bayırı, bardığına televizyondan devatasına, körvatasına, emi oşayaka bizde daha iyi yurtta şu mesele bolatkandan keyin öz-özge tiyişelip adamlarda jönötüşü kerek, bir yerde emek kılıp sunuş bolsa bunu hazır el-jurt aytsa kalganlarını özüne tolukta oşol Koçalarda esetlesek kança koça götasın var? 8 mi? Bizde özü 9 köçe var ekan. 9 koça var ekan. 7 çoğu köçe var ekan da 7 kichine köçe var ekan. Her bir köçege 4'ten bolganda 36 olur ekan. Daha 7 kichine köçege 3 tane emek kılıp kalganda 4'ten kılıp bölüştürüş gerek. Oşonda kalıs olur ekan. Birinci, ikinci, üçüncü Oşonda köçege. kalıs bolatçında öyle. Oşonda kılaylı da. oşonu deputatlar özün verecek. Yo, onda bolbay kalat ekan. Bunu yerdekiler naraz jetpegeniga özüne koş koyuyor. Mayli. Şimdi evi ko'rsataveringizlar, o'zingizlar ko'rsatingizlar bizga. Biz mana yerga jazaymiz, tizmelaymiz. Mana qaraychanik. Dag'ir. Ya kim var? Nemi? Nurbek. Nurbek. Ha. Alimcan oğlum. Ha, Alimjan. Pazarbayıp tinçtir. Eң алдында төмөндөгү жолдоштор айылдык ушул немеге делегат болуп шайланышты. Алар төмөнкүлөр. 7-чи көчөдөн Узак Шанасыл көчөсү, Караев Жанбек, Алимжан уулу Нурбек, Базарбаев Тынчтык, Бекөнов Нурмат. 6-чы көчө Каратаев Абдулла көчөсүнөн Муңбаев Абдрахман, Бакиров Камчы, Ормошов Орозали, Урайымов Түгөл. 5-чи көчө, 5,5-чы көчө Мурзаев Жолчу көчөсү, Султанов Муслидин, Ергешов Азиз, Мансуров Жеңиш. 5-чи көчө Исламов Эргеш көчөсү, Эргеш Ажы көчөсү, Сүйүнбаев Кесен, Ташполотов Айзада, Махмудов Ашырбай, Мурзаев Адил. 4,5-чы көчө Турдуев Сартайгайдын көчөсү, Турдуев Нургазы, Кайынова Мукарам. 4-чү көчө Мусаев Анадары көчөсү, Толубаев Жармамат, Мусаев Жанибек, Тавалдиев Айбек, Сыдыков Орнали. 4,5-чы көчө Сыдыков Мухидин, Шербаев Жапар. 3-чү көчө Насирова Хализа, Туйгунова Жумагүл, Рыспаев Нурбек. 2-чү көчө Ташполотов Саид, Сулайманов Шарап, Абдазов Талып, Айтмаматова Динера. 1-чү көчө Койчуев Азим, Шылдакова Буажар, Райымбекова Махабат, Эсенары кызы Ыкбал. Мына ушул жолдоштор бүгүн эртеңки немеге 5-чи ноябрда боло турган курултайга жалпы жергиликтүү айылдык курултайга делегат болуп шайлансын деген жалпы чогулуштун катышуучуларын кол көтөрүп коюшуңуздарды суранам. Каршы калыс жок. Бир добуштан ушул 34 адам ушул жергиликтүү аймактын немеге делегат болуп шайланды. Анан дагы айта турган маселе эми кыстыр эле кетерен эң республикалык маанидеги бир 3 маселени эми жалпы аймак боюнча көтөрүп чыгат экен да. Бул мына арыгын чалбай калды, мынанын жери мага кирип кетти деген жергиликтүү маанидеги маселелер эмес дейт. Ушул республикалык маанидеги маселелерди ойлонуп, мына шайланган делегаттар ушун жакшы бир маселе чечилип кала турган, мисалы үчүн таза суу деп жүгүрүп жүрөбүз, мунун аткарылбай жүрөт. Ушуга окшогон маселелерди өзүңүздөр ошол делегат болуп шайлангандар неме кылып койсоңуздар, анан көтөрүп чыксаңыздар, ал жерге барганда ошол делегатыбызга сөз тийип калышы да мүмкүн экен, сөз тийбей калышы да мүмкүн экен. Эми Кыргыз Республикасынча канча сөздөр чыкпаганыбыз менен биздин мына протоколдор ал жакка жетет экен. Ошондогу көтөрүлгөн маселелер толугу менен барып, ал жерде кийин каралат экен. Ошон үчүн республикалык маанидеги эң күчтүү маселелерди киргизип, 3 маселе менен барышат экен ушул 2 делегат. Анда эмесе келгениңиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга үй бүлөлүк тынччылык каалайбыз. Элдин мындай чогуу иштесе, Жумuşa kelmegендерди айта барсыз.